берчи ала алайын, чалып берейин, тигинтейин, минтейин деп эле постоянно сурап жүр. Ал жерде иностранный граждандардын мындай көйгөйлөрүн көп карай беришпейт да. Алар өчүрүп историyaсын тазалап ушинтип коет, картаңдан алып туруп сага которуп алышат. Кээ бирөөлөрү бул өзү ошол эле курмандык жертва болуп калганын ушу границага чыгып атканда билип калып атышат да. Сиз ишенсеңиз, ишенмесеңиз деле сизге керек нечего. 1 сом салбайсыз бул жакта. Эч качан өзүңүздүн паспорттун данныйларыңызды башка кишиге бербешиңиз керек. 20-21 декабрда Орусиянын бир катар шаарларында коомдук жайлардагы банкоматтар жапырт жардырылып, Сбербанктын филиалдарына өрт коюлду. Полиция 20 киши кармалып, алар телефон шылуундарына алданган жабырлануучулар экенин, уурдалган акчасын артка кайтаруу үчүн ушундай кадамга барганын маалымдады. Кармалгандардын көбү кары картаңдар экени айтылууда. Телефон шылуундардын торуна түшкөндөрдүн арасында мигранттар дагы бар. Бул чыгарылышта кантип шылуундарга алданып калбоо тууралуу сөз кылабыз. Сиз медиа хабты көрүп жатасыз. Менин атым Асель. Саламатсызбы? Орусиядагы банктар ушул жылдын июль-сентябрь айларында кардарлардын макулдугу жок 348 000 транзакцияны каттаганын Борбордук банк билдирди. Бул шылуундар 9 миллиард рубльдан ашык акчаны өзүнө которуп алган дегенди билдирет. Айрымдардын мойнуна кредит илинген, кээ бирлер банк эсебиндеги акчасын алдырган. Медиа хабка Орусияда 6 жылдан бери иштеп келген кыргызстандык мигрант 29 жаштагы Мирбек байланышка чыгып, башынан өткөн окуясын айтып берүүгө макул болду. Анын окуясы кинодой сезилиши мүмкүн, себеби алдамчылыктын бир канча түрүнөн жабыркаган. Азыр бул тууралуу жакындары дагы кабарсыз экенин айтып, аты менен үнүн өзгөртүп коюуну суранды. Эми оштар менен жашачумун, анан бирөөнүн телефону жок болчу. Бирөөнүн телефону жок. Атайын машина окшойт да, ошентип алдап эле жаңы киргендер алып кетет. Телефон жок. Берчи чала алайын, чалып берейин, тигинтейин, минтейин деп эле постоянно сурап жүр. Уже өлө душевный сүйлөшүп, эле ушундай дос орус болуп да, короче. Ошентип жүрөт. Анан телефонун бересиң, бир сүйлөшөт, эки сүйлөшөт, ушинтип жүрөт анан. Ошол моментте эле бул деген акча алып, сен айтып атпаймынбы, золотой коронадан регистрацияң болсо эле, миграционный болсо эле, ошол аркылуу эле бере берет золотой корона. Акчаны? Акчаны. Ал сенин телефонуң тиген колуңда да, золотой коронаң бар, Сбербанктың бар, алып туруп алар сенин данныйың менен ушинтип эле кредит алып коюшат экен. Аны билбейсиң, алар өчүрүп историясын тазалап ушинтип коет, картаңдан алып туруп сага которуп алышат. Айтып атпаймынбы, мен билген эмесмин аны, көп уже просрочка болуп баратканда чалышты мага банктан. Төлөөңүз акчаңызды. Ушундай алган кредитиңизди. Албай эле турам, ана Канча экен? 82 000 сом болуш керек. Ушунча төлөөңүз деди. Ана муну кандай жол болсо продлить этиңиз деп чыкты да. Продлить этсе канча болот? Айына деген 1 жыл калып салыптыр, айына канча сомдон эле? Ушул короче 5-6 000 рубль ушундайдан төлөйт болчу экенмин да. Аны мен төлөбөйсүн. Муну кандай десем эле полный эле подтверждать этишти, банк алар подтверждать этти, эмне деген сотрудниктери бар. Ушинткенде эле анан өзүм шок болуп калдым. Тиги телефондорумду карап баштадым. Тигини баштадым, ушинтип эле анан жөн эле. Андан кийин жанында жүргөн ошолордон эле билдим, бирок ал уже кетип калган убакта. Мирбек мойнуна илинген бул кредитти төгүүгө аргасыз болгон. Ошентип дагы иштеп, топтогон акчасына үй алам деп отурганда телефон шылуундарына кабылган. Ага чалган адам өзүн турист катары тааныштырып, мигрант жигит менен достошууга аракет кылып, ишенимине кирген. Ошентип криптовалюта менен акча табарын айтып, Мирбекти дагы азгырган. Алгач сиз менен достошуп турбаймын да? Достошуп бүткөндөн кийин ушунча кошумча акча табам. Сиз дагы саякаттагаңыз келсе ушундан көрүп көрүңүз. Жок, мен мындайларга ишенбейм, билем да силерди, дейсиң да. Сиз ишенсеңиз, ишенбесеңиз деле сизге керек нечего. 1 сом салбайсыз бул жакта. Мага байланасыз, менден түшкөн процент менен гана иштей бересиз. Чисто салган 900 бирдеке салдым, анан жанагындай салгылап атып, уже миллион бирдеке болуп кеткен да. Жана 2000 долларды кошкондо ошо мененчи 1 миллион 400 370 бирдеке беле, короче, ушундай да. Анан туруп эле жанагындан эле заказды бүтүрөйүн дедим. Алайын кой, үй алайын депчи. Дедим, анан туруп эле заблок болуп калды да. 1 миллион сомдон ашык акчасынан кур калган мигрант жигит тоңдурулду делген акчасын чыгаруунун жолун дагы эле издеп жүргөнүн айтат. Алданган акчаңарды кайтарганга жардам беребиз деген жарнамаларга туш болуп, аларга дагы 6 000 сом акча которуп, акыры алардын дагы шылуундар экенин билген.
Орусияда 25 июльдан тарта шылуун операцияларга каршы банктарга жаңы эреже киргизилди. Бул эреже боюнча эгерде кардардын макулдугу жок, кандайдыр бир акча которуулар болуп жатса, жана акча которуу борбордук банктын кара тизмесиндеги адамга которулган болсо, анда банк 2 күнгө которууларды токтотушу керек. Болбосо банк которулган акчаны 30 күндүн ичинде кардарына кайтарып берүүгө милдеттендирилет. Мигранттар менен иштешкен юрист Мирлан Токтобековдун айтымында кыргыз жарандарынын арасында жеке маалыматтарын шылуундарга берип коюп, ири суммадагы акчага алдангандар көп. Юристтин айтымында алданган мигранттардын маселеси адатта каралбай, алар бул көйгөй менен жалгыз калат. Орусиянын мыйзамдарында барбы анда жок дегенде? Орусиянын мыйзамдарында бар, эгерде сиз ошол эркинде телефонный же крипто кылмыштуулуктун жертвасы болуп калсаңыз, сиз анда ошол ички иштер министрлигине кайрылып, ошол жерден жардам алсаңыз болот. Эми гражданин Россия болсо, бирок ал жерде иностранный граждандардын мындай көйгөйлөрүн көп карай беришпейт да. Ошондуктан кыргыздар эгерде ошол эркинде жертва болуп курмандык болуп калса, өзүнүн проблемасын өзү гана чечкенге, ошол өзүнүн проблемасы менен жалгыз калып калып атат да Россия Федерациясындачы. Биздин кыргыз жарандары Россияда жүргөн почти 70% ошол эки телефонный мошенниктердин курмандыгы болушат да. Көпчүлүгү жанагы онлайн биздин ID карталарды сатып алган кишилер ар кайсы банковский банктардан ошо кишилердин атына жазалма карталарды ачып, кийин криптовалюта менен иштеп, ошол эки менен кыргыз жарандарынын банковский услугага болгон, банктык кызматтарга болгон катышуусуна өмүр бою тыюу салынып калып атат да алардычы. Потому что банктарда көрөт, баягы онлайн банктык картасынан өтө көп акчаларды айлантып атса, акырына аларды да блокировать этип коюшат. Кыргыз жарандары жанагы өзлөрүнүн паспорттарын берип, паспортный данныйларына өтө көп суммадагы кредит алып каршы болуп калгандар мындан көп. Айтсаңыз, ушундай баягы алданып калгандан кийин эмне кылыш керек, каяка барыш керек, кандай жардам алса болот? Эгерде сиз билбей, байкабай, сиздин кандайдыр бир немеңиз жок, макулдугуңуз жок эле өзүңүздүн даныйларыңызды пайдаланып кредит же бирдеме алып алса, буларды дагы кандайдыр юридикалык жактан чечишсе болот. Муну кадимкидей эле банкка кат жазып, ошол жерде сен өзүң кол койгонсуңбу же онлайн кредит алгансыңбы, ошол экинин даныйларын тактап туруп, ошол эки кредитти кандайдыр жокко чыгарса болот. Кээ бирөөлөрү бул өзү ошол экинде курмандык жертва болуп калганын ушу границага чыгып атканда билип калып атышат да. Ушу границага баратканда чек арадан токтотуп, сен ушундай баланча миллион карызың бар экен, сен Россиядан чыга албайсың деген сыяктуу чектөө коюп коет, ошол жерден билип калат. Жанагы золотая коронадан көп былтыр мурдагы жылдары ошол экинде өтө жеңил кредиттер берилип, ошол эки көп кыргыздар аябай көп курмандык болушкан, жертва болушкан. Ошолор көпчүлүгү кайрылышкан бизге. Эми биз 100%-ын чечип бере алмасак дагы, бир где-то бизге кайрылган кишилердин бир 50%-ынын немеле проблемаларын чечип бердик да. Ошо золотая корона менен сүйлөштүк, алардын проценттерин кесип бердик. Кээ бирөөлөрү преднамеренно алган, ушундай алдайын деп, кээ бирөөлөрү болсо билбей алган, жана телефон берилеткен десе эле барып ала беришкен. Анан кийин ал телефондун баасы 3 эсе эле өсүп кеткен, чыга албай калышкан. Ошолорду эми бир тобун чечип бере алдык да. Интернет сайттарда кредиттик картаңызды же паспортуңузду ижарага алабыз деген жарнамалар жайнайт. Мындай жарнамалардын артында шылуундар турары анык. Себеби алар башка адамдын атына ачылган банктык карта же паспорт менен ар кандай махинацияларды аткарат. Ал арада кардарларын сиз сарсана болбоңуз, эч кимге эч кандай акча төлөбөйсүз. Болгону атыңызга жазылган виза картаңызды берип турасыз, а биз сизге бул үчүн акча төлөйбүз деп азгырат. Албетте, биринчи укканда шарттары жөнөкөй, эч кандай коркунуч жоктой сезилиши мүмкүн. Бирок мунун артында керек болсо мойнуңузга кылмыш иши илиниши ыктымал. Алсак, Орусиядагы ВТБ банкынын адистери август айында эми шылуундар бул ыкманы жигердүү пайдаланып жатканын айтып чыккан. Ошентип өткөн жылы ВТБнын мониторинг кылган системасы 1 миллиард рубльдан ашык акчанын шылуундарга өтүп кетишин алдын алган. Юристтердин айтымында картасын ижарага берген же саткан адам мындай учурда автоматтык түрдө шектүү катары ага карата Орусиянын мыйзамы боюнча 159-берене, тактап айтканда алдамчылык беренеси боюнча кылмыш иши козголот.
Бул кылмыш үчүн жаза алдамчылар жабырлануучуга келтирген зыянга жараша болот. Кээде бул үчүн 10 жылга чейин абакка кесилип, же 1 миллион рубль айыпка жыгылышы мүмкүн. Юрист Токтобеков шылуундардын торуна илинбеш үчүн алыста эмгектенип жүргөн мигранттарга өздүк маалыматтарга сак болууну сунуштады. Эч качан ошолеке сиз чет мамлекетте иштеп жүрсөңүз, эч качан өзүңүздүн паспорттун данныйларыңызды башка кишиге бербешиңиз керек. Банковский карталарды эч кимге бербешиңиз керек. Эгерде кандайдыр онлайн покупка же болбосо ушундай болуп калат, онлайн сатып алуу, интернеттен сатып алуу болуп калса, только проверенный сайттардан алыш керек. Чет мындай кандайдыр бир арзан, өтө арзан сайттарга кирбеш керек да, желательно. Анан эми кыргыздарга кайрылат элем, ошо банковский картасын арендага берип коюп атышат да азырчы. Анан ушулеке паспортун мисалы үчүн жана документ жасайм деген кишилердин колуна берип коет. Обычно ошолор да жазышат да, паспортун алып алышат, оригинал. Анан Россия Федерациясында көпчүлүк эле мындай идентификацияны кыла беришпейт да. Сен действительно ошол кишиңби же башка кишиңби деп карай бербейт. Ошондуктан документ жасатып атканда дагы ошо копиялары менен берип, копиялары менен иштешсе, ошо кыргыз жарандарына мындай коопсуздураак болот да. Медиа хаб шылуундардын түрдүү схемаларын иликтеп элге айтып келет. Интернеттеги алдамчылык схемаларын көрсөңүз же жабыркагандардан болсоңуз комментарийге жазыңыз. Башкаларга маалымат болушу үчүн бул видеону бөлүшүп, лайк басыңыз. Аман туруңуз.